Базар базадан салыштырмалуу арзан. Кореядан түз келген ушул машинелердин баары сатылат тугандар. Бул машинелердин жайгашкан жери Новопавловка, Фрунзе 102 даректе жайгашкан. Бул жерге келсеңиздер тугандар, сиздер түрү менен Кореядан түз келген машинелерди тандап алсаңыздар болот. Плюс бул жакта офисине кирип тугандар, Кореядагы азыркы учурда Кореядагы машинелерди да көрүп тандап ошол жактан да заказ берсеңиздер болот экен. Мисалы үчүн мына бул жакта тугандар Kia Sportage дейт, бул жакта мынакей CR-V, ал жагында RAV4. Ана мына бүгүн бул жерде мына эки чекчеген K5 жана санаталардагы келип турган учуру. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр тугандар. Негизинен көпчүлүгүңүздөргө эле пайдалуу видео болуш керек жана көпчүлүгүңүздөр эле бул видеону жактырсаңыздар керек. Так, мен азыр даректи көчө тараптан түшүндүрүп, калган машиналардын баарын, ички тараптарыны, бааларыны, көрүнүшүнү сиздерге бир чекеден көргөзөм. Бул корейский машинелердин жайгашкан жери тугандар Новопавловка, Фрунзе 102 даректе жайгашкан. Машина базарга келип атты эле. Сиздер по пути кирип карап өтүп кетсеңиздер деле болот тугандар. Новопавловка, Фрунзе 102 деп Яндексте жазсаңыздар даректи көрөсүздөр. Жол болсо машина базарга келип атып тугандар. Сол тарапты карай келсеңиздер, мынакей ушундай чоң жазуу менен жазылып турат. Авто из Южной Кореи дейт. Номер, бул номерлерге да кайрылсаңыздар болот. Азыр дагы видеонун үчүн номерлерин да калтырып, Instagramдан дагы мына могу MT Trading деп карап көрсөңүздөр болот тугандар. Так, эми машинелерге өтөйүн. Мынакей бул жакта түрлүү Кореядан түз келген машинелер экен. Жана айткандай тугандар, таксиге жүрбөгөн, урулбаган таза машинелер. Бир эле таксиге жүргөндө могу машина экен тугандар, мынакей. Алардын да ачыгыр айтат экен бул жердеги алып келген кишилер. Так, анан видеонун башында айта кетчү нерсе, так, сиздер ушунча машина ичинен келип тандап кетсеңиздер деле болот. Кааласаңыздар кирип Кореядан машинени тандап, өзүңүздөрдүн багыңызды тартып берип, Кореядан дагы машина салдырсаңыздар болот. Бир эле машина эмес, спецтехника, экскаватор, портерлерди дагы заказ берсеңиздер болот тугандар. Анан мына бул жакта бул Kia K5 2018 жылкы экен тугандар. Эки объем, газ 151 000 километр жүрүптүр. Пробегтер түрүлгөн эмес экен тугандар, ошол родной пробегтер менен баары турат экен тугандар. Мынакей баасын көрдүңүздөр, баалары баары жазылып турат. 15400 дейт бул жактагысы. Бул жакта Kia K5 бул 2019 комплектациясы Nobles дейт тугандар. Двигатель 2, бензин, пробег 135 000 километр. Номерлер мынакей бул жакта жазылып турат. Жана мен бул жака экранга дагы азыр номерин калтырам. Жана бул компания жөнүндө MT Trading деп Instagramдан дагы карап көрсөңүздөр болот тугандар. Так, ушул K5-ин ичин бир көргөзүп кетебиз сиздерге анда. Так, крышасы мондай панорамный крыша экен тугандар. Мынакей бул ички тарабы. Крышасы панорамный крыша, бензин. Анан саната K5-тен сырткары, мына бул жакта Kia Sorento дейт тугандар. Так, модель Sorento 2017, дизель, комплектация Prestige, пробег 156 000, 4 ВД экен тугандар. Номери турат, жана ценасы 20 800. Дагы тугандар, бул ценалардан бир аз арзандатуулар дагы болот экен. Жана мынакей X5 молары, BMW X5 мондай маркадагы тугандардан көрөсүңүздөр, окуп алсаңыздар болот. 2017 родной краска дейт. Окраска ошол мындай, родной дизель 3 объем. Мынакей номерлери менен турат тугандар. Жана бул жакта Toyota RAV4 2017 2.5 объем, бензин экен тугандар. 102 км жүрүптүр. Баасы мынакей 23 400. Дагы бир аз сүйлөшүүлөр болот тугандар. Так, бул дагы панорамный мондай крышасы ушундай экен. Сиденьялары тугандар электрический мод эме болот. Ичин көргөзө кетейин. Toyota'нын мынакей сиденьялары бар, мондай электрический ары бери жылдырылат экен тугандар. Toyota RAV4. Сиздер бул жердеги машинелерден сырткары дагы Кореядан дагы берсеңиздер болот. Анан эмеге
рассрочкага банк аркылуу жана лизинг компаниялар аркылуу дагы алсаңыздар болот. Бул жакта дагы саната экен туугандар. Муну көргөзүп окшойт сиздерге. Мынакей. ГАЗ 120 000 км, 16200. Бул жакта дагы саната 2019 экен туугандар. 2019. Комплектациялар туугандар ушул максималдык комплектация, базовый, бардык комплектацияларда бар экен. Бул жерде мына баракчаларында жазылып деле турат. И толугураак түрдө MT Trading'те Instagram'дан дагы толук бул машина саткан компания жөнүндө маалымат билсеңиздер болот туугандар. Окей. Монун ичи ачык экен. Onu көргөзөлү, Окей, опс. Ички тарабы. Kia K5. Так, андан ары. Мондай эмелерди алсаңыздар болот туугандар. Morning деп беле, Kia Morning'тер. Бираз эконом эме десеңиз, бензин эконом дей турган болсоңуздар, ушундай Kia'лар да бар экен. Бул жакта Sorento туугандар 2018, 122 000 км экен пробеги. Эч кимси түрүлгөн эмес дейт. Аны келгенде машинага түшүнгөн байкендер өзүңүздөр деле карап байкайсыздар. И двигатель дизель дейт, эки объем туугандар. Бул Santa Fe дейт туугандар. Окей. Комплектация Inspiration 21500. Да, ошол жаңы эле Кореядан келиптир. Опс, ички тарабы жак экен бугунун туугандар. Так. Негизинен ушунусу мага жакты. Мен машинага анча эле түшүнбөйм туугандар. Бирок көрүнүшү мага жакты ушул машинанын. Так. Жана айткандай, мындан сырткары мына түрлүү машиналар. Могу 15600 дейт. Так, Sonata 2017 бензин экен туугандар. Бензин, состояние идеальное, такси болгон эмес, номерлер жазылып турат. Анан келип көрүп туугандар. Эртең буюрса машина базар, эртең күнгө деле келип по пути эле жолдун жээгинде машина базар кетип аткан деле жолдун сол тарабында жайгашкан. Бул жакта Kia модель Sportage дейт, 2017 1.7 дизель экен туугандар. Комплектациясы Nobles. Пробег 200 км, родной краска. Окей. Родной краскасы менен. Кыскасы, Кореядагы машиналердин любой түрүнө туугандар. Заказ берсеңиздер болот. Жана бул жерден келип деле, эгер шашлык чалып аткан болсоңуздар, ушулардын бирөөсүнү тандап жактырып алсаңыздар болот экен. Бул жакта мына дагы бир Santa Fe 167 000 пробег. Комплектациясы Inspiration дейт. 23500 баасы. Окей. Бул да жагы экен. Так. Бул Sorento экен туугандар. Дизель 2 объем. Баасы 18 000. Негизинен выбор көп экен туугандар, келип тандап алсаңыздар болот. Мына бул Lexus дагы Кореядан келиптир туугандар. И Sportage дейт. 2019 жылкы 2 дизель объему. Комплектация Prestige 122 000 квадрат. Ой, квадрат и тартыр квадратка үйрөнүп калыптырмын туугандар. Так, 122 000 километр. Состояние идеальный. Баасы 19 500 экен. Так, ички тарабы деле жаап болуш керек. Абнысы ачык экен мынакей туугандар. Мондай эмелери электрический кыймыл бери жага жылдырсаңыздар болот. Жана мына ички тарабы. Негизинен тандоо көп туугандар. Азыр монун баарын тартып чыксам зерилип кетесиздер, чын айтканда. Сиздерге бир мындай сырттан бул машиналерди саткан жерин, жайгашкан жерини жана машиналерди бир мындай көргөзүп кетейин дегем. Монда 7 месталуу корейский машина Kia. Так, модель Kia Carnival дейт. 2018 2.2 объем. Дизель экен, пробег 141 000. Состояниясы жакшы.
краскасы родной екен туғандар, 19.900. Дағы біраз арзандату болады. Ушыле сияқты оқшаш эле. Ақ светіндегісі бұл дағы 19.500 туғандар. Біраз эле пробегінде айырмашылық болбосо, қалғаны оқшаш эле. Мынакей. Жалаң 19.500 екен туғандар. Мо эко жаң эле келиптир. Капет мен санатта. Балары 19 ой кечиресиздер. 14.900'дөн. Так, бұл K5 екен. 2018 газ 2 объем 200 км екен. 200 000 км. Состояние идеальный дейді. Бұлар жаң эле келтір. Ички тарабын көргөзөйүн да. Бисмилла. Барыбызга ушундай машиналерден буйрусун тугандар. Мына бул ички тарабы. Так. К5. Так. Бул жагдасы санат экен тугандар. Бул деле ушул эле баада. Бул экөө бүгүн эртте менен келиптир тугандар. Свежий келген экен. Келип көрүңүздөр. Ушундай карасына издеп жүргөндөр болсо. Окей. Так, портер белсеңиздер деле болот. И спецтехника, экскаватор ушу сыяктуу спецтехникаларды келип туруп, могу МТ трейдинг деген офиске киресиздер тугандар, кирип эле. Ошол жерде иштеген балдар бар. Сиздерге Кореядагы машиналарды түз и спецтехникаларды баалары менен полный көргөзүп берет. Так, анан дагы бир жолу эскерте кетейин. Лизинг компаниялары менен жана банктар менен буларды рассрочкага, ушул бөлүп төлөө жол менен алсаңыздар болот экен. Бул жакта Hyundai эмне деп окулат эле тугандар? Англисче Tucson болобу же Tucson болобу тугандар. Жылы 2019, комплектация эксклюзив дейт. 2 ВД, двигатель 2 дизель, пробег 196 000. Номерде жазылып турат. Акыры 17ге байланыштуу бересиздер. Баасы 19600. Бул жакта Kia Sportage бул сыяктуу машинаны көргөздүк бул тарапта азыр тугандар. И тандап аласыздар. Ушул сыяктан да бир көөлө бар экен, булардан да көөлө бар экен. Kia Sportage экөө окшош экен, свети башка экен тугандар. Жана жылы мо жаңыраак окшойт. Эң жакшы эмеси тугандар, ошол урулбаптыр эч кимиси. И таксиге мо эң капталдагы бир эле машина жүрүп тур тугандар, таксиде. Алда жазылып турат, таксиде жүргөндөрү таксиде жүргөн деп жазылып турат экен. Так, Kia Sportage 2019, дизель 2 объем, 137 000 пробег, состояние идеальный дейт тугандар. Окей. Көрсөңүздөр болот келип дагы жүрүсө. Дагы эмне маалыматы? Бул жакта Sorento дейт тугандар. Kia Sorento 2017 дизель. Так, 166 000 км пробег, комплектация Mobles, номерлер турат тугандар, баасы 22 900. Окей. Ички тарабы. Булар дагы электро мондай деп койт эле орусчасы, кыскасы электрический ары бери жылдырылат экен тугандар. Окей. Салон ушундай. Так. И мондай крыша тугандар. Деп койт эле. Панорамный крышасы бар. Ачылып, жалпы панорамный крыша. И бул жерде CR-V бар экен тугандар. Honda CR-V 2017 1.5 турбо бензин. Пробег 175 000 км. Состояние идеальный дейт. 23 300. И бираз арзандатуулар болот тугандар, мынакей. CR-V. Жабык экен. Анан дагы бир маалымат айта кетчү нерсе. Кореяга түз маалымат, түз заказ берсеңиздер Кореядан тугандар, эме болот. Бираз арзаныраак болот экен, 1,5 000 2 000 доллар арзаныраак болот экен. Бул жердеги баанан дагы эгер шашлыныч болсоңуздар, бираз күткөнгө туура келип калат, бирок арзаныраак болот экен тугандар. Анан бул жерде дагы Carnival, Kia Carnival 2020 экен тугандар. 2.2 дизель, пробег 169 000, баасы 27 800.
номерге мына 17 номерге байланышсаңыздар болады, аяғы 17-ге. Анча-мынча жолдан өткөндө кирип туруңуздар туугандар. Кенеле дарбазалар ачык экен. Кирип, кыдырып, машиналарды көрүп, бирөөсү кызыксаңыз ичине келип, сурап, ачтырып, карап көрсөңүздөр болот. Бул дагы эме экен. Панорамный крыша, электрический мындай сиденьялар жылат. Ушундай машина туугандар, накей. 7 месяц болуп калат окшойт булар. Накей туугандар. Так. Анан дагы бул жакта Santa Fe экен, 2017 4 ВД дейт. 218 000 километр. Так, номерлер көрүп турасыздар, баасы 17 900. Так. Окей. Бул да көбүлө көргөздүк. Түрү менен кыскасы туугандар, жактырганыңыздар келип тандап алсаңыздар болот экен. Анан Morningтер туугандар, окей. Morningтер 9800 дейт, но бирөөсүнө көргөзөйүн. 2020 1 объем бензин, 105 000 километр. Окей, номер ушул номерге байланышсаңыздар болот. Же Instagramдан окей, MT Trading деп дагы эме кылсаңыздар. Бул дагы 9800 экен. Эмелери окшош экен туугандар, характеристикасы. Так, бул жакта бул арзаныраак экен, мына көрсөңүздөр болот экен, 7900. 2017 экен туугандар. Бир газ экен анан, бул газ экен. Келип жылуу жумшак кирип офисте дагы бул жерде иштеген балдар менен байланышып, соода кылып, келип маалыматтарын алып кетсеңиздер болот туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.